Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде маанилүү маектин кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү биздин темабыздын жүрүшүндө биз элге кеңири жайылган, ушундай эле учурда көпчүлүктү кызыктырган чайыр тууралуу маектешебиз. Көрсөтүү айыл чарбасы, медицина, жаратылыш байлыгы жана мыйзамдуу өстүрүү жаатында актуалдуу маселелерди камтыйт. Андыктан эфир соңуна чейин биз менен бирге болууга чакырабыз. Биздин суроолорго бул теманы тереңден билген, аталган өсүмдүктү өстүрүүдө элге жайылтууда Купол тоодой салымы бар инсан Аваз Чотбаев жооп берет. Бул инсан БДМ коомдук фондунун директору. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Аваз агам, жогоруда айткандай эле чайыр дегенде эле сизди эстейбиз, сизди эстегенде эле чайырды эстейбиз да. Сиз бул ушул өсүмдүктү калкка жеткирип өстүрүүсүндө салымыңыз чоң. Эми келиңиз, биз жанагы башында чайыр деген эмне, аны кантип алат деген суроолорго токтолбой эле ушуну жайылтууда, ушул өсүмдүктөн пайда табууда кандай жолдор, аракеттер көрүлүп атат, ошолорго көбүрөөк басым жасайлы. Алгачкы суроо мындай болсун. Чайыр боюнча эл ичиндеги түшүнүк менен илимий далилдер канчалык шайкеш келип атат? Рахмат. Биринчиден мен өзүмдүн атымдан, чайыр эккен фермерлердин атынан ыраазычылык айтабыз. Рахмат. Анан ушу түз эфирге чыгып, элге маалымат бергенге силердин директоруңар сабырдын да салымы өтө чоң. Биринчи ыраазычылык айтайын. Экинчи, бул чайыр, бул эзелтен бери эле биздин баткендиктер, ата бабаларыбыз колдонуп келген дары чөп. Ал эми илимий жактан далилденгенде зонточный деп коебуз. Бул дагы медицинада тастыкталган, дарылык касиети менен тастыкталган. Эми бул чайыр көптөгөн жылдар бою, болжол менен айтканда 300 жыл, 400 жылдар бою эл пайдаланып келип, өзүнүн дарылык таасирини тийгизип, ел пайдаланып жүрөт. Өзбек туугандар академия наукта изилдеп, 6 жыл химиялык составын изилдеп, жакшы экенин сезип, институтта, техникумда агроном ферловод деген кафедра атачып, азыр адистерди даярдап, жылына 10 000, 15 000 гектар жерге пактадан да күчтүү талап коюп, акимдерден, айыл өкмөттөрдөн, жер адистерден отчет алып атат. Аларды көрүп, алардан эмнебиз кем эле деп, кыргыздар деп, мен ушу 4-5 жылдан бери аракет кылып келе жатабыз. Жетишкендиктер бар. Бирок ал макал бар го, жалгыз адам иши жалгыз экен. Чайыр бул 22 жылы Баткенде 1,5 мың, 2 мың адам чайырдын желимини алуу максатыда экологияга чоң зыян келтирди. Бул эми биоразнообразие дейбиз, бул өтө кооптуу. Ана далил бүгүнкү күндө кыргыз эл да сезип турат. Күндүн ысыганы. Бүгүн күндүн ысыганы. Же кышында Бишкектин сасыганы. Башка далилдин кереги жок да. Бул экологиялык бузулгандын далили да. Ошентип анан чайырды, жапайы жайырды жыюуга тыюу салынды. Бирок мыйзамдуу жолдору бар. Мыйзамдуу жолдору бар. Изилдөөгө бизге окшоп эксперимент кылганга, тапшырганга, ушул чайырга байланыштуу маселелерди биринчи, экинчи курсуну бүттүк, азыр эми 3-чү, 4-чү курсуга бизге каражат керектигинен ушундай да жолдору бар, мыйзамда көрсөтүлгөн. Чайырды эми ким пайдаланат, ким колдонот? Ел бардыгы билген чайыр
1,5 milyard eli var India. 1,5 milyard eli var Xitay. 180 milyondan aşık eli var Indonezya, Malezya, Singapur jana başka mamlaketler günümlük turmuşda paydalanadi. Endi Kırgızстанга kelsek, şu men жазган Pro'nun GEF programmasıga programma Malык Grantov deydi. Dolbor жазып, жактырып 24-жылы отчетун тапшырдык. 3 нерсени максат койгон элек. 3 максатыбызга тең толук жеттик. Биринчиси жаратылышты сактап калуу. Экинчиси элге өздөрү чайырды егип, өстүрүп, өндүрүп сатуу. Üçüncüsü, Ministrler Kabinetine kat menен kayırılıp, mizamdaştırуу. Üçeğe toluk boldu. 24-жылы 9 sentyabr günü Akılbey Japarov taraftan Ministrler Kabinetinin төрағасы 9 sentyabrda 537 teskemedeyiz, raspоряжение çıkıp, şu teskemede programma yazılgan. Programmadan keyin iş planlar yazılgan. Şu programmadagi iş planlarını başladık. Kırgızstan boyunca. Emi çayır degende, çayırdın rodinası Batken degende, ben uçurdan paydalanıp, rahatçılığımda aytıp ketemin, Ayıl Çarba Ministerliğine, ayrıkça birinci orunbasarına, Жеңишбек Калканбекович, мен şu çayır meselesini koyğanda öte toğra жақсы kabul alıp, aldığa programmanı işe aşırış için keçe Bişkek'ten şu Ayıl Çarba Ministerliği'den Nurdin Davletov degen jigit gelip, Batken oblasının çayır menen alektengenlerge akimçilikte жыйын өткөрдүk. Буга эми бүгүнкү күндө биздин Batken rayonunun hakimi dağı, anan Ayıl Çarba bagıtı boyunca hakiminin orunbasarı İlyas dağı salımlar öte çoğ. Oşonduktan emi Batken'de çayırga köz karaş özgörülüp jatadı. Hem çayırın özü yönünde etsek, çayır побочный действие отсутствует ет орысчасына, кыргызчасына. Çayırdın ziyandуулугу жок. Emi sarmaydı hem köp jesen ortadı adam. Etти de köp jesen doza adam da ortadı. Çayırdı adam köp jesen tasirin tegizeti. Atak normasına çekse çayırdan adam den soluğa ziyanı jok. Mana akırkı 3 yılda biz как врач қатары өзіміз практикада көрдік çayırda. Birinci әлеге işi жүрбей невроз деп қоябыз, қыжалат болғанда. Адамды спокойно қылады. Екіншісі бронхит, бронхиальный астма, туберкулез. 100% кепілдік берем, жақсы болды. Şu Batken өздеріне бір 30-дан ашық адам, 20 жылдан бері жөтөлем, 17 жылдан бері жөтөлем дегендер. Asması olar жоқ oldu, жақсы oldu. Hem hazır akır күндерде жаңағы диабет, сахарный диабеттер жақсы болып жатады. Сахарный диабет. Biz emin Batkendіктер, Batkende 2 жігіт бар, Медер деген орын бар. Çayırdan darını өзіміз жасап сатып атабыз Кыргызстан бойынша. Насып қылса жақында аға мыйзамдық жағыдан патент алабыз. Анан магазиндерге, аптекаларға кадимгидей сатууга укук алабыз мыйзамдуу жагыдан. Эми жанагы иш пландарды, программаны аткаруу үчүн бизге акча керек. Аны кайдан алса болот? Ошо распоряжениеде көрсөткөн иш планында мамлекет тараптан 55 миллион сом акча каралган 4 жылга. Эми үмүтүбүз бар, ошо 55 миллиондон 5 миллионуну берет деген үмүтүбүз бар. Dolbar tapşırdık. Al emi ikinci jağı күчтүү hareket bolup жатат. Sebebi maksatım Kırgızstan boyunca çayırda tarkatуу maksadı da жеңилдетилген кредит. Жеңилдетилген кредит берген күндөн баштап Кыргызстанда çayırды себүү, эгүү күчөйдү.
Анан жыйынтыгында өзбек туугандарга окшоп, эми адашпашын айтпай эле коеюн. Өтө чоң миллион долларларда 300, 400, 500 миллион долларда экспортко айдаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мен бул жерде дагы Айыл чарба министринин орун басарына ыраазычылык билдирип мактап кетемин. Бул жигиттин сөзү мага жакты. Аксакал ушуну аракет кылыңыз. Бакыт Эргешевичтин максаты, биздин максатыбыз Кыргызстанда айыл жериде жашаган эл иш менен камсыз болсун деген сөздү өтө күчтүү сөз да. Аксакал аракет кылыңыздар, академияны окуу менен байланыштырайык, кадастр менен байланышайык, гипроза менен байланышайык, карталарды чыйдырыңыздар. Кыргызстанда айыл жерде жашаган эл иш менен камсыз болсун деген сөзү өтө чоң. Өтө чоң. Эми биздин максат элден чайырды жыйып алып, экспортко мыйзамдуу жагда сатуу. Аваз ага, биз билгенден сиздер жерлерде ушул жергиликтүүлөрдү жыйып алып, ушул өсүмдүктү өстүрсө болот, уругуну сиздерден алса болот экенин түшүндүрүү ишин жүргүзгөнсүздөр да. Ошонун натыйжасы кандай болду? Алып эккендер болдубу? Алып эккендер болду. Мисалы менен 7-8 метод ыкма менен эктик. Анын ичинен эң жакшысы 3 гана метод жакшы экен. Күзүндө Баткенде Субаш айыл өкмөтүндө, Дара айыл өкмөтүндө балдар аракет кылып эгишти. Өздөрүнүн акылы жетишиче аракет кылдылар. Бирок бизде Лейлек деген райондо өтө чоң жетишкендик бар. Жайытты мал жаюуга жарабагандагы жайыттарды бөлүп, эсинен чыгып калды, болжол менен 4-5 миң гектар жерди бөлүп атат Лейлектик туугандар. Бул деген Лейлектин айыл жерде жашаган эли иш менен камсыз болот, үй бүлөлүк семейный бюджет дейбиз. Ошого убагы келгенде жылга 2 миллион, 3 миллион сом киреше түшөт деген сөз да. Ал эми ошо Лейлектиктерди дуурап Кыргызстандын башка райондагы дагы жанагы Луар деп коебуз, акимдин орун басары айыл чарба боюнча. Ошолор жерлердин категориясын бөлүп, идентификация кылып, элге шарт түзүп бериш керек. Мен эми баса белгилеп кетейин дегеним, ошо распоряжениянын алкагында биз Баткен районунда практически ишти баштадык да. Бужум айылында, Карабулак айылында, Дара аймагында эгилип атат. Эми кечээ жыйында 3 маселе болду. Жыйын тууралуу айталы, кимдер катышты, эмне маселелер көтөрүлдү? Баткен областы боюнча Лейлек району, Баткен району, Кадамжай району бир 50ден ашык адам келди. Иштеп жаткандар. Анан өтө күчтүү диалог, өтө күчтүү маселе суроо жооп болду. Анан биздин айырмабыз Айыл банк менен Элдик банктын жетекчилерин да чакырдык. Лесхоз, экология, экотех инспекция ошондо да чакырдык. Жайыт комитетин да чакырдык областагы. Өтө жакшы кетти. Ал жерде чечилбеген маселелер көбү чечилди. Биринчи маселе чайыр жөнүндө распоряженияны окугулары бириңер алгыла деп таркаттык. Экинчиси, биздин Кыргызстан боюнча эле бир проблема бар. Окшош. Ар бир айыл өкмөттөгү жер адистер, айыл өкмөттөр айыл жеридеги адамдардын иш менен камсыз болушуга каршы тураттар. Анан бир макал бар чайыр туугандардыгы. Орусту көндүрсө 1932-жылы, орус көнсө дагы досмат көнбөйт дегендей. Мамлекет тараптан мал жаюуга байланышпаган жайыттарды 7 максатка берүүгө мүмкүн деп мыйзам бар. Алар эми башын ооруп эмне кылат да, Кыргызстандагы айыл өкмөтүнүн башчысы
жана жер адистери. Китепте чаттагы 2009-жылы турат мына. Жайытты ижарага бергенге болбойт деп коет, жаап коет, кете бер дейт. Ошентип Кыргызстанда жер адиси менен айыл өкмөтүнүн күнөөсүнүн негизинде Кыргызстанда айыл жерде өзгөрүү аз жок. Кече ошо маселени койдук. Алар ушул сиз айтып аткан адистер кече жыйында катыштыбы? Катышты. Эмне деп жооп беришти ушул сиздердин айыпка? Азыр мындай. 30 май 25-жыл 301 токтом. Распоряжение токтом чыкты. Мал жайууга байланышпаган жайыттарды элге бергиле деп. Анан Баткен областынын губернаторунун орун басары Токсонбай Бактияр акимдерге область боюнча мергороторго жөнөттү. Ошону дагы алар каалабайт, айыл өкмөтү менен жер адистер. Коркот. Текшерип келе атпайбы, аны чекеден бардыгын камап. Шонун коркот дагы бербейт. Кээ бир жерлерде иш кылайын десе, ютубту көрүп турасың го, чекеден эле коркуп ататтар. Мыйзамдуу жагы. Кече талкуу болду. Ошо 301 токтомдо жайытты арычылык, балчылык мүмкүн, туристикке, спортко, ветеринария, жеңил конструкцияда имараттарды куруп, контейнерди коюп, элге кызмат көрсөтүүдө. Шу жана башка 7-8 түргө бергенге деп мурда 515-668 мурдагы токтомдор иштебей келгенден алардын баарын жокко чыгарып, күчүн чыгарып, азыр эми кайрадан чыгарды дагы ошол жободо айыл өкмөтү кандай жол менен берет. Жобосу чыкты, көрсөтүп койду. Эми ошонун ичинде мен билейин дегеним да, ушул көрсөтмөнүн негизинде биз алалы дагы ушул жерде чайыр өстүрөлү деген жергиликтүүлөр бар болду экен. Ошентип сураганда, ушул сиз айткан адистер жок деп макул болбоптурбу? Факт боюнча ушундай учурлар мындай да. Эми Кыргызстанда кезекте келет айыл өкмөттөргө, кызым, мисалы айыл өкмөтүгө арыз жазып барсаң, текшерсеңер. 500 арыз бат түшөт bir жылда. Onun için 50-тесиге жооп берет, калгана жооп бербейт. Мисалы сотко арыз берсең, 100% жооп берет. Милицияга арыз берсең, 100% жооп берет. Айыл өкмөттөр берген арызыңа жооп бербейт. Азыр кезек аларга да келет да, канча элден арыз түштү, канчасыга жооп бердиң деп. Ошо кече чогулушта эмне болду? Дискуссия болуп, өтө жакшы чечимге келдик. Оны айтайын дегеним, жерди берсеңер эгебиз деген адам көп. Тоскоолдук бир эле айыл өкмөтү менен жер адистери. Алар эмне үчүн бербейт? Мыйзамды түшүнбөйт, окубайт, окуса да түшүнбөйт. Биз азыр аларды айтып бергенде убактыбызды утурабыз, андан сырткары бир тараптуу айып болуп калат. Ошондуктан келиңиз, биз баягы чайыр темасына кайра кайрылалы. Эгер алардын дагы үнү бар болсо, биздин эфир аркылуу алардын үнүн дагы жеткиргенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Келиңиз эми биз болсо чайырга кайта турган болсок, бул нерседен уруксат алдыңыздар, адамдар эгип көрүштү. Сиз айткандай, ушул ыкмалар менен эгүү жакшы экен дедиңиз. Ошол ыкмалар жөнүндө айтып бербейлиби? Эми мен 7-8 ыкма менен эгип көрсөм, аз чыгым кетип, жердин кыртышы бузулбаган, бизде эми ойлойттор да, бизде жанагы гипроземден аныктаманы алып, Баткенде жана жайыт дейт да, 1 метр квадратта 2 же 1 шыбак бар. Кормовой единицасы 0,2. Ал жайыт эсептелбейт. Жайыт эсептелбейт ал. Ал эми Бишкекте туруп алып бара жайыт экен деп туруп, суу самыр менен башка жайытты көз алдына элестетет дагы, мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек деген гап да. Эл даяр экенге. Анан кийин чайырды эккенге эл даяр дегенден кийин айыл өкмөтүнүн деңгээлинде булар иш чара жүргүзүш керек да. Айыл азыр мунсоп деп коебуз.
ар бир айыл өкмөтүн муз топтун жетекчиси күчтүү болсо, ошол айыл өкмөтүндө чайыр эгилет дагы, акча түшөт. Айыл өкмөтү байыйт да. Акча демекчи, ушул негизи эле чайырдын баасы кандай? Эми ар кимден ар түрдүү эле баа угабыз. Убагында $60, $70 килограмм сатып жүргөнбүз. Азыр эми биздин 5 посредник, ортомчу жок, өзүбүз Индия мамлекети менен, Кытай мамлекети менен чакырып, посольство аркылуу түз сатабыз. Баткенден, Кыргызстандан түз сатабыз. Себеби азыр Айыл чарба министрлиги тарабынан өтө жакшы мыйзамдар кабыл алынган. Кластер деп коет, агрегатор деп коет. Ошо кластер болуп, агрегатор болуп, чет мамлекети менен келишим түзүп, мамлекет тараптан акча бергенге даяр. Анан иш кыла беребиз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстан боюнча эч ким кредит алган жок. Албаган себеби каттоодон өтө элек. Быйыл эми ноябрь, декабрь айында каттоодон этсе, эмки жылы чайыр эккенге кредит бере баштайт Кыргызстанда. Баасыны билип алалы, канчадан сатылды ошондо бүгүнкү күндө? Азыр бүгүнкү күндө эми болжол менен $50 кем болбойт. Килограмм. Анан соңку суроолордун бири да бул нерсени өстүрүүдө ушу жергиликтүү тургундар кызыгып, ошол жеке кирешесин толуктоодо, үй бүлөлүк каржысын көбөйтүүдө аракет кылып эгишет да. Анан сиз айткандай ушул нерсе ишке ашып калса, бул нерсени түшүмүн алгандар көп болуп, биздин өрүк сыяктуу эле баасы төмөндөп кетүү коркунучу жокпу? Жок. Эң туура суроо болду. Мен бул чайырды изилдегенден кийин эле баа бергенмин. Мен эми 12-нчи бизнесим. 10 жашап атат, бирөөсү гана жашабай калды. Чайыр мына электр энергиядай, бензиндей кепилдиги бар бизнес. Себеби аны потребитель, товар ликвидный, 3,5 миллиард ел күнүгө пайдаланып жаткандан кийин муну өтпөй калат деген ой болбош керек. 3,5 миллиард ел. Кече жыйында Бишкектен келген Нурдин Давлетов айтты. Жашоо шартын карасак, Индияда өтө начар жашайт. Өтө жашайт. Бирок алар чайыр четтагы өлбөй эле көбөйүп миллиардтан ашып кетти дейт. Бул далил да. Далил да. Себеби алар күнүмдүк тамагына кошуп жейт да чайырды. Эми убагы келгенде бизде Кыргызстанда дагы чайырдын дарыктык касиетине билгенден кийин бизде дагы эл колдоно баштайт. Буюрса делим, сизге ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып калды. Бизде да суроолор көп болчу, сизде да айтайын деген ойлор бар болчу. Буюрса мындай эфирлер дагы алдыда болот деген ишеничтебиз. Ишиңизге ийгилик, өзүңүзгө ден соолук каалайбыз. Рахмат, силерге рахмат. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин коюлган тема өзүнүн жоопторун алды. Себеп дегенде чайыр бул табигый дарыбы же жаңы бизнес булагыбы деген тема койгон болчубуз. Сиздер эфирдин жүрүшүндө биз менен бирге болгон болсоңуздар, сөзсүз түрдө келген коноктон бул суроолорго канааттандырарлык жооп алдыңыздар деп ишенебиз. Биз сиздер менен коштошобуз. Келерки берүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар.